Суу айылы Ош шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан тоолуу айылдардын бири. Төрт тарабын тоолор курчап турганы менен жайында күн чайыттай тийип, кышы оор келет. Калктын басымдуу бөлүгү мал жандык менен тиричилик кылып, меймандос келет. Биз барганда дагы аксакалдар айылдын кире беришинен күтүп алышып, Кызыл суунун тарыхы, азыркы өзгөрүүлөр туурасында тааныштырып жүрүштү. Тоолуу айыл 300 жылдык тарыхты өз ичине камтыйт. Бул жерге башта Өзбекстан менен чектешкен Барак анклавынан 1-2 түтүн көчүп келип олтуруп, бүтүндөй бир айыл түптөлгөнү айтылат. Ал эми айылдын аталышы дарыядан агып өткөн Кызыл сууга байланыштуу айтылып калган дешет. Кызыл суу аталып калышынын негизги себеби мынау дарыябыздын нугу боюнча аталып калган. Мынау Күлчөдөн келаткандагы чоң дарыя биз аркылуу агып өтөт. Дер жогору Капчыгайдан өткөндө биз 3-4 жерлерибиз бар. Кызыл чополуу жерлер. Ошол март айынан баштап мынау аккан суубуз кыпкызыл боло баштайт. Ошол мынау азыр июлдун аягында гана түнүй баштайт да. Анан кыпкызыл ушудан көрүп башка жактан келгендер кызыл сууңар кызыл турбайбы? Ошон үчүн бу кызыл суу деп эле кайка кетесиң, кызыл сууга барабыз деп калышкан да. Анан эми каада салтты элдик каада салтты эч качан кое бербеди. Кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле өзүңөр көрсөңөр шырдакты, башка туш кийизди, килемди согушат бизде. Дээрлик колдон келген аракеттердин баардыгын жумшашат. Анан эми азыркы салтка байланыштуу көчөлөштүк, мурдагы заман жок. Кандай саясат болсо туура кабыл алабыз. Аксакалдар деле өзүбүзчө кеңешип, мындай жакшы жактарга үндөп турабыз. Кызыл суу айылы аймактык ирилештирүүгө чейин өзүнчө айыл өкмөт катары турса, андан кийин ынтымак айыл аймагынын курамына кошулду. Бул айылда 7000ге жакын эл жашайт. Мында 3 мектеп, 3 балабакча, китепкана жана 3 райондун калкына кызмат көрсөткөн ооруканасы бар. Буга чейин айылдын 3 чакырымдай жолу элдин демилгеси менен оңдолгон. Учурда 5 чакырым жолго мамлекеттен акча бөлүнүп, асфальт басуу иштери жүрүүдө. Одан сырткары ар айылда азыр мамлекеттик күтпөстөн жеке адамдар, демирчилер, кооперативдер түзүлүп, өз менен аз болсо да иш менен камсыз кылууда. Азыр мына президент жарлыгы менен пособие алчыларды 100 миңден берип атат, ал мал чарбачылык менен өндүрүп атат. Одан сырткары быйылкы жылдан баштап 150 миңден болуп атат. 150 миңди алып, көпчүлүгү кой кылып атат, мал кылып атат, баягы асыл тукумдукка өтүп атат биздин айылдагычы. Анан эми айылдын айта турган жерлери бизде көбүнчө толур эм болгонуна байланыштуу көбүнчө эле мал чарбачылык. Анан ал жакта бир 215 гектар жер бар, сулуу жер, аны дагы пайдаланганы көпчүлүк пайдаланып атат. Эми айылда мындай алганда бир 20-30% мурдага караганда иш менен жумушчулар камсыз болуп атат. Айыл элин негизинен мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен сүттү кайра иштетүүчү ишканасы дагы бар. Айылдагы кыз-келиндер сүттү ушул эле ишканага тапшырып, бул жерден бир нече азыктын түрлөрү чыгарылат. Учурда массалык түрдө курут өндүрүлүп, заводдорго келишимдин негизинде сатылууда. Бизге мындай жумуш орду пайда болгон үчүн бизге дагы жакшы ишкана ачылды. Ушул ишканадан ачылышы бизге жакшы болду. Бул жерде куруттарды чыгарабыз, сүттү тартып, даярдап, сармайларын даярдап. Мен буга чейин ушу немеде Султанмурат балдар бакчасында завхоз болуп иштеп келдим буга чейин дагы. Анан бул жерге дагы кичине кошумча иш алып алдым. Баягы бош күндөрүмдө бекер калбайын деп кыздарга көзөмөл жүргүзүп, булардын анча-мынча түшүнбөгөн иштеринде көзөмөл жүргүзүп, бул жерден дагы жумуш таап алдым. Бизде айыл жеринде тоюп таза жакшы болгон үчүн сүттөрүбүз дагы мына чыгарган азыктарыбыз да башка жактардын дамына караганда аябай даамдуу болуп чыгат. Эми биз бул куруттун ар кандай түрлөрүн үйрөнүп атабыз. Чөптөн жасалганын, чөбөгөдөн жасалганын, калемпир кошуп жасалганын ушундай түрлөрүн дагы үйрөнүп окууга аракет кылып атабыз.
дагы ушундай окууларды үйрөтсө биз дагы ушу курттун ар кандай түрлөрүн чыгарып элге жакшы азык кылып чыгарганды үйрөнө атабыз. Мынан 12 сантиметр кырк баласындагы мор резинаны мына жерге орнотосуң. Бунун ортолугун таап туруп, мондойнон 2 жылтырак жакты бет кылып туруп тигип аласың. Элеттеги аялдарга өзүнчө тигүү цехи иштейт. Ондон ашык аял жумуш менен камсыз болгон. Муктаждыкка жараша айрым тигүүчүлөр үй шартында дагы иштей турганы айтылды. Башкысы тоолуу аймактагы кыз келиндер жөн отурбай, бир кесиптин арты менен киреше таап жатышат. Тигүү цехинде буйртмаларга карап кийим кечелердин түрлөрү тигилет. Бул цехтин ачылганына 27 жылдын жүзү болуп атат. Бул цехти ачканыма алгач мен дагы балдарым кичинекей болгон, көпчүлүк аялдар дагы мага окшоп иши жок отурган көпчүлүк болгон, ошон үчүн ушул айылда жумуш орнун ачсамбы деген ниет менен ачканбыз. Алгач биз халат тикчүбүз, Россияга жөнөтчүбүз. Кийин Россиядан дагы жакшы болбой калып, аны азыркы учурда ушул Кыргызстандын гана заказдарын тигип атабыз. Кимден заказ келсе ошону тиге беребиз. Айылдын заказдарыбы, Кыргызстан ичинде кандай заказдар болсо тиге беребиз азыр. Азыр кирешеге жакшы элесиздер. Кирешеге жакшы, аптасына эң болбоду дегенде 6000 ошондойго чыгып калышат. Алды 12 миңге чейин чыгышат стаждуулар. Саламатсыздарбы? Биз ушул жерде цехте иштегенибизге 2-3 жылдын жүзү болду. Бул жерде баарын үйрөтүп, тигип, кандай бычыш керек, кандай тигиш керек, кандай жолдорун үйрөтөт. Рахмат, ушул жерде балдарды карап, үйдө кыйла нерселерибизге жарап калат. Бул жерден көп эле негизинде үйрөнүп кетишет. Айылда жумуш орду жок болгон үчүн үйрөнүп, шаарга иштеген кетип калышат эми. Анан бизге окшогон балдары бар, кайната кайнене менен жашагандар ушул жерде үйрөнүп, тантап, Кудайга шүгүр, үйрөнүп тигип атабыз. Айылдын тарыхын унутта калтырбай сактап калуу максатында улуттук этно-борбор негизделди. Бул жерде Кызыл суунун тарыхый мурастары сакталып, ошол эле учурда туристтерди чакырган борбор болуп калмакчы. Мындан тышкары этно жайдан түшкөн каражаттын бир бөлүгү айылдын бала бакчасындагы шарттарды жакшыртууга жумшалат. Балдарга техникалык базалар керек, окуу үчүн, тамак аш үчүн керек, жатуу үчүн керек, эс алуу үчүн керек, ойноо үчүн нерселер керек. Онун баар жогун мамлекет менен айыл өкмөттүн эле карап отура бербестен, өзүбүз ошо ата энелер биригип ушундай бир ишканаларды, ушундай көмөк чарабаны ачайлы дагы. Анан ошол нерседен түшкөн пайдага ошол бала бакчага жумшап, кызматын ошо эл көрсүн. Бул жерде бир эле эки адам, бир адам көрбөсүн. Ошо элге көрсүн, айыл өкмөткө пайдасы тийсин деп. Анан бу жерди ачкандан кийин мындан алдын биз магазинибизди ачканбыз, ондан алдын сүт ишканабызды ачканбыз. Ошолордун пайдасы түшкөн пайдасына биз мына 2024-жылы кроваттарын, шешептерин алып берип келип, азыр бүт жаңылап бергенбиз. Эми бул жер ошо тарыхый эстеликтер полный камтылып сакталат. Боз үй, мурунку жашоодогу таш үйлөр, доору, ошонун бүт Кызыл суунун байлыктары ушул жерде сакталып, туристтер үчүн, балдар үчүн, анан муун үчүн сакталып өткөрүп берилет. Donc je suis arrivé au Kyrgyzstan depuis 3 jours. Мен Франциядан Кытайга велосипед менен бара жатам. Европаны, Туркияны, Грузияны жана башка бир нече өлкөнү кесип өттүм. Борбор Азиядан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды араладым. Кыргызстанга киргениме 3 күн болду. Бул өлкө ак карлуу тоолору, топоздору, кенен түздүктөрү менен абдан кооз. Бул жердин табияты жана салты эсимде узак сакталат. Les Kirghizes, excusez-moi, sont super. Donc,